Кайчылаш, иликтөө. Драма, детектив, триллер. Бүгүн биздин күн. Ура! Самокат менен шаар кыдырабыз деп уйкудан жаң ойгонгон секелек ата-энесинин бөлмөсүнө жүгүрүп кирип эле али төшөктөн тура элек атасынын мойнунан кучактап, жүзүнөн алмак-салмак сүйүп жатты. Албетте, менин секелегимдин айтканы болот деп кызын так көтөрө керебетке ыргытып, кытыгылап, жыргап калышты ата-бала. Кечээ кечки тамакта отурушуп, көптөн бери убакыт таппай кийинге жылдырып келе жаткан дем алыш күнүн бүгүн бирге өткөрөлү деп сүйлөшүшкөн бул үй бүлө. Кандай өткөрүү чечимин 8 жашар кызына коюп беришкен. Кызы түнү менен ойлонуп, эрте менен ушул акылды тапкан экен. Жуунуучу бөлмөдөн башына чачы короонуп чыга келген апасы аларга кошулуп эркелешип жыргап жатышкан. Бул бактылуу күндү апасынын кол телефонуна келген коңгуроо бузду. Алардан алысыраак барып сүйлөшүп келген. Гүлжандын жүзү өзгөрүлө түшкөн эле. Андан жооп күтүп карап калган жолдошу менен кызын күнөөлүүдөй карап: "Жумуштан? Оорулоо түшүптүр. Тезинен барбасам болбойт. Геморрагиялык инсульт дейт. Мээсине кан коюлуп кетиптир. Тезинен операция жасалыш керек." Кызынын маанайы түшө калганын көрүп: "Кызым, кечир, сага берген сөзүмдүн үстүнөн чыга албай турган көрүнөм. Бирок сөз берем, баары жакшы өтсө, бүгүнкү кечти жомоктогудай өткөрөбүз" деп чебелектеп кетти. Аларды карап отурган Эркин да жубайына жардамдаша: "Албетте, барышың керек. Оорулууга жардам берүү үчүн ант ичкенсиң. Биз кызым экөөбүз сенсиз деле күндү көңүлдүү өткөрөбүз. Кечки оюн сенден болот. Кызым, ошондойбу?" деди кызынын чачын уйпалап. Жаш бала эмеспи? Дароо эле көңүлү ачыла түштү. Андан да өзү апасына караганда атасына жакын өскөн. "Чындап эле сен мени менен самокат тээп шаар кыдырам деп турганына ишене албай турам. Алдабайсың, ата?" "Эмнеге болбосун? Сен менин баар байлыгымсың. Сенин жаныңда жүрүп, элдерди суктандыргым келет. Бах, кандай бактылуу адам. Жөн эле жүрчү эле, көрсө ушундай перинин атасы тура" деп күндүн нуру алардын эмес, менин жанымда баратканына көздөрү күйүшсүн. Аргасы кетип турган учурда жардамга келген жолдошуна ыраазы боло экөөнүн жүздөрүнөн сүйүп: "Кечкиге кызыктуу сүрөттөрдү күтөм" деп тез кийинип жумушуна жөнөп кетти Гүлжан. Атасы менен кызы эрте менен нан-үчтөгө жумуртка кууруп жешип, бактылуу боло спорт кийимдерин кийинип даярданып жатышкан. Аңгыча Эркиндин телефону шыңгырап калды. Кызына кечир дегендей, экиинин кушура коңгуроого жооп берип, оор үшкүрүп, бөйрөгүн таянып туруп, секелегине карап не дээрин билбей. Самокаттын үстүндө турган кызы жерге түшүп үйдүн айбанчасындагы тепкичке отура кетти. "Жумушуңда не?" "Кызым, билесиңби? Бир адам бар, аны мен жакшы тааныйм. Азыр ошол адамды кармап алышып, жасабаган эле жорук үчүн күнөөлөп жатышыптыр. Барып бошотуп келбесем, аны караңгы жерге камап коюшат, милиция байкелер. Байкуш, ал караңгы жайда отура берип жадап калган" деп кызына түшүндүрүүгө аракет кылып жатты. "Ооба ата, апам адамдардын өмүрүн сактайт. Сен алардын эркиндиги үчүн күрөшөсүң. Эркиндик болбосо өмүрдүн не кереги бар? Албетте, барышың керек. Мен үйдө отуруп турам. Баары жакшы бүтсө, кечти көңүлдүү өткөрөбүз." Кичине деп жүргөн кызынын мындай акылдуу сөздөрдү сүйлөп турганына таң кала, аны так көтөрө айландырып: "Акылдуум менин. Сага ким үйрөттү бул сөздөрдү?" деп өпкүлөп жатты. "Апам" деп кыткылыктаган секелегин жерге түшүрүп: "Сен короодо ойноп тур, мен бат эле келем. Кийин экөөбүз самокат менен шаар кыдырабыз. Сен чоң кыз болуп калдың, коркпойсуң да, деди анын боюна тең боло отура калып. "Ата, кыжалат болбо,
Мен биринчи жолу жалгыз калып жаткан жокмун. Кызынын чачын уйпалап, жүзүнөн сүйүп, кийип жүргөн спорт кийими боюнча эле унаага отуруп жөнөп кетти. Кызыл аскер шаарчасынан 1-Май райондук ички иштер бөлүм башкармалыгына жеткире бир кыйла убакыт өтүп кеткен. Шаша ичкериге кирип, тергөө бөлүмүндө сурак берип отурган тааныш жүздү көрүп, баш ийкеп учурашкан болду да тергөөчүгө карай: "Саламатсызбы, майор? Эч кандай суроо жооп жүрө элек деп үмүт кылам", деди. "Саламатчылык, кел, Манасов. Дем алышка карабай ушундайлардын артынан жүргөндөн чарчаган жоксуңбу?" деп мыскылдаганы же боору ооруганы белгисиз дем чыгарып койду тергөөчү. "Сиздей эле абалдамын. Аргасызмын де. Ооба, бизде башка айла жок. Бизде да катын, бала-чака болушу мүмкүн экени эч кимдин эсине келбесе керек. Жумуш эле төрөп бергенде ошого эле үйлөнүп алмакмын", деди майор жазууга даярданып калемин колуна алганча. Байкуш, мунун да жубайы кулагын жеп бүтсө керек. Гүлжан эмне дээр экен, кызды жалгыз калтырып кеткенимди билсе. Ал келгенче жетип барып калышым керек, деп ойлонуп кетти Эркин. Ансыз да бизге көңүл бөлбөй эле жумуштап калдың. Бир күн көчөдө бизди көрүп тааныбай калбасаң эле болду, ошол жумушуңдун айынан, деп айтып жүргөн жубайын эстеп. Анда эртелете эле. Бири-бирибизди түшүнө тургандай эле абалда экенбиз. Менин кардарым билсе керек эмне себептен экөөбүздүн арыз арманыбызды угуп бул жерде отурууга мажбур экенин. Кечинде жакынкы бактан 10 жаштагы наристе кыздын сөөгү табылды. "Сенин кардарыңдын бул ишке катышсыз экенин тактап коелу дегенбиз. Болгону ошол эле, бирок өзүң көрүп тургандай бул адамга үйрөтүп бүткөн экенсиң. Сенсиз деп да айтпайм силерге", деп жатат. Туура кылат. Сиздерден коркуш керек, белгилүү деген эле адамды дедиресиңер да, деп күлүп калды. "Ай Эркин, ай, бизден коркпо, мына ушулардан корк. Тегеректе кандай гана жүрөк титирете турган окуялар болуп жатат. Өлгөн наристени элестетип жатасыңбы? Болгону 10 жашта. Ким болсо да айбанча иш кылган. Байкушту өлтүрүп гана тим болбой, тумчуктуруп туруп, кийин жансыз дене менен куурчакча ойногон. Ушунча жылдан бери канчалаган түрдүү өлүктөрдү көрбөдүм дейсиң. Ошентсе да ар дайым маркумдун денесине колум тийгенде биринчи жолу болуп жаткандай денем титиреп кетет. А бул жерде жөн гана колуң тийгизип эмес, денени мычкылап ойногон. Жолдош майор, сиздин тынчсызданууңузду эң туура түшүнүп турам. Бирок бул жерде менин кардарымдын эмне тиешеси бар? Маселеге өтсөк, деп шашылып жатканын билдире саатына карап койду Эркин, кызынан тынчсыздана. "Сенде кыз барбы?" "А менде бар. Бул окуядан кийин тынч уктай аламбы деп бушайманмын", деген тергөөчү. Кызы тууралуу сөз болгондо ачуусу келип, жүзүндөгү тарамыштары түйүлө түшкөн. Жактоочуну карап, ал сөзүн токтотуп маселеге өттү. "Белгилүү. Сенин кардарыңдын бул жагынан тажрыйбасы бар. Сот өкүмү менен күнөөлүү деп табылып деп келатканда анын сөзүн оозунан жулуп алды Эркин. Бирок ал күнөөсү үчүн толук жооп берип бүткөн. Кийин сот өкүмү акыркы сөзү менен анткени менин кардарым күнөөсүн мойнуна албаган, балким көп жолкудай сот адашкандыр. Ошентсе да бир жолу жасалган кылмыш үчүн экинчи бети ачыла элек кылмышты бир адамга далилсиз жүктөп коюу туурабы? Мен али эч кандай күнөө кое элекмин. Тескерисинче, болгон окуяга катышы жок экенин аныктап жатам." "А эмне үчүн катышы бар деп ойлойсуз? Себеби бир жолу соттолгон ишине окшоштугу болгон үчүнбү? Андай болсо, менин кардарым абакта отурган маалда мындай окуя катталбаган чыгар, Жылына канча ирет жаш балдарды зордуктоо факты катталып, анын канчасынын бети ачылат. Эмнеге андай кылмышка тиешеси барлардын баары бул жерге чакырылбай, бир гана адамды шектүү деп таптыңыздар? Мунун бир жүйөлүү себеби бар деп үмүттөнөм. Антпесе кызым менен өткөрчү убактымды бул жайда өткөрүп жатканым
адилеттүүлүккө жатпай калат, деп дагы бир ирет кол саатына карап койду. Сен эмне үчүн тиешеси болбош керек деп ойлойсуң? Өкүнүчкө карай, мыйзам сиз менен биздин оюбуздан куралбайт, фактылардан турат. Демек, мыйзам боюнча биз актанууга тийиш эмеспиз. Сиз фактыларга таянып күнөө коюп көрүңүз. Биз ошого карап иш тутабыз. Майордун так айтпай айландырып сүйлөп жатканынан эле билген, анын колунда кардарын күнөөлөй турган эч нерсе жок экенин. Ошондуктан өзүнө ишенимде сүйлөп отурбайбы? Айткандай эле, тергөөчүдө маңдайында жашы 45-терге барып калган, каштары узун болуп өсүп кеткен, орто бойлуу, көздөрү күлмөңдөп, Аяз атага окшоп турган адамга карата эч нерсе жок эле. Өзү абактан жаңы бошоп жумушсуз жүрсө, шаардын белгилүү жактоочусуна жалдаганга кайдан акча табат? Тиги жактан да мөөнөтүнөн мурда бошоп чыгыптыр, кантип, деп ойлогончо ага карап, кечээ кечки саат 7ден 10го чейинки аралыкта кайда болдуң? Деди. Ал жактоочуга карап калды эле, эркин жооп бер дегендей баш ийкөп койду. Өз үйүмдө. Ким тастыктайт? Мен жалгыз жашайм. Демек, маалыматты тастыктай албайсың. Мен мындай болушун билгенимде, үйүмө видео көзөмөл орнотуп коймокмун. Тилекке каршы, ал оюма келбептир. Мындай ишенимдүү сүйлөп жатканынын себеби, жанындагы жактоочусунун дем алышы бирдей болуп, эч кыжалатсыз отурганда эле. Демек, баары жайында. Мени кармап отурууларына себеп жок деп беймарал болуп калган. Узакка созулбаган суроо жооптон кийин эркин кардары менен бирге ал суук жайдан чыгып, кол алыша учурашып, ар ким өз жолдоруна түшүшкөн. Жолдо бараткан эркин маселенин оңой чечилгенине сүйүнүп, кызы менен шаар кыдырыш үчүн шашып баратты. Бирок эмнегедир жүрөк согуусу бир калыпты эмес. Азыр эле коштошкон адамдын көз карашын элестетип, ах, деди. Сен жасагансып ал кылмышты, ооба, көздөрүң айтып турат. Эгер менин жоромолум чын болсо, өзүм сени түрмөгө салып берем деп, жүрөк толугуусун ошого жооруп баратып, тергөөчү айткан наристенин ордуна өзүнүн кызын элестетип, жүрөгү титиреп кетти. Ылдамдыкты катуулатып, алдынан чыга калган унаалардын айдоочуларын дилдеп, сөгүнүп да алган. Демейде океандай жайылып, аалам өрттөнсө да бейкапар унаа башкарган эркин азыр эмне кылып жатканын да түшүнө турган абалда эмес. 1 саатта басып өтчү жолду жарым саатта эле артка калтырган. Ошентсе да өзүнө кылым өткөндөй сезилип жатты. Ташбаканын үстүндө келе жаткан өңдөнүп. Үйүнө жетип келип, унааны жулка токтотуп эле дарбазага жүгүрдү. Ачык экен, эстей албайт, кулпулап кеткенин же ага үлгүрбөгөнүн. Кызым, перим, секелек, кайдасың? Мен келдим, деп короону кыдырып, үйгө кирип чыгып, бар тешикти аңтарып, карап таппай калды. Секелек, болду, атаңды коркутпа. Жеңилдим, чык эми. Бул акыркы жолу, мындан кийин сени алдабайм. Кызым, апаң келгенче сүрөт даярдашыбыз керек. Эсиңден чыктыбы? Бол эми, кооз жайларга барганга үлгүрбөй калабыз, деп үнүнүн баарынча кыйкырып издеп жүрдү. Бул өмүрүндө биринчи жолу чындап эмнедендир коркушо, бирок аттиң бул чындап эле акыркы ирет кызына берген сөзүнүн үстүнөн чыга албаганы болчу. Бул учурда кызы айбанча кордук көрүп, ага чыдабай бул кир булганыч дүйнөдөн узап, өзүнүн жүрөгүндөй таза, аруу дүйнөгө аттанып бараткан. Аны кыйнап жаткан эки аяктуу айбан эркиндин ким экенин жакшы билчү. Ошондуктан кызды тирүү калтырмак эмес, өзүнө өзү душман чыкмак беле. Көчөмө көчө, үймө үй кыдырып, жолдон өткөн ар бир пендеден сурап, жинди адамдай башын ургулап, айланып тегеренип, издеп жүрүп, жакынкы милиция бөлүмүнө кирип келди. Кызым, менин кызымды табышып койгула. Ар дайым өзүнө ишенимдүү, күлкүсүн жүзүнө кийип жүрчү, эч сынбачудай көрүнгөн бул келишимдүү жактоочуну ким көрбөгөн дейсиң? Бирок аны ушундай абалда болгондо да теңине албай жүрчү адамдардын алдына жардам сурап келет деп эч ким күтпөсө керек.
Анын үзүл кесил сүйлөгөн сөздөрүнө түшүнө бербеген лейтенант жай кармакка аракет кылып орундукка отурууну сунуштады. Эркин ага жинди адамга карагандай бир карап алып, эки колдоп жүзүн сүртө оор үшкүрүп отуруп калды. Чындап эле бир аз өзүн басып, акылын токтотуп албаса жинди болуп калчудай. Менин 8 жашар кызым үйдө жалгыз калган. Мен жумуштап 2 саатча шаарга чыгып келишиме туура келип, барып кайтканча ал жок. Тезинен табыш керек, издөө жарыялагыла, деди буйрук иретинде. Токтой туруңуз. Бир аз жайыраак түшүндүрсөңүзчү? Ал кайда кетмегеле? Балким жашынып алгандыр. Коңшу колоңдордукуна кирип кеткендир. Азыр күндүз эмеспи? Түнгө чейин келип калар, деп жайгармакчы болгон жаш лейтенант өзү татыксыз болгон катуу кагуу жеп алды Эркинден. Сен мени келесоо дегени турасыңбы? Ал жок, үйдө да, кошунукунда да. Мен түз эле силерге жүгүрүп келгендей жаш бала же аял көрүнүп турамбы? 2 сааттан бери издебеген жайым, сурабаган адамым калбады. Көчөнүн аягында гана силерге туш болдум. Түнгө чейин келгендей ал өспүрүм эмес, али наристе. 2 саат жоголгону бул эң коркунучтуу. Үйдөн узак кетип көрбөгөн жалгыз, балким адашып калгандыр. Мен сага акыл сураган эмес, өз жумушуңду кечиктирбей аткар деп келип отурам. Уккан жемесе кембеле же убактылуу алдында ким отурганын эсинен чыгардыбы, Айтор дагы деле баш ийгиси келбегендей моюн толгоп, сизди түшүнүп турам. Бирок тонуңузду бир аз төмөндөтүп алсаңыз, сиздин кызыңызды мен жоготуп жиберген жокмун да, деди. Бул сөзү Эркинди акыркы чегине жеткирерин аңдабай. Баласын жоготкон эненин күчү 1 тонна жүктү оодарып салганга жетет дешет. Андай болсо, аялдан алда канча күчтүү атанын күчү канчага жетиши белгисиз. Эркин туруп барып, лейтенантты жаккадан ала бар күчү менен артка түртүп жиберип: "Сен мени түшүнгөн жоксуң. Азыр курал жарагыңды алып балдарыңды ээрчитип издөөгө жөнөйсүң. Антпесе алдагы жөнөнүп турган дубалыңа ишенбе, мындан бышык дубалдар кулаган", деди. Лейтенант анын катуу түрткүсүнөн улам теңселе барып дубал кармап туруп калган. Анын көзүндөгү жалын көрүп, азыр айтканын аткарбаса, окуя жакшылык менен аяктабасын түшүнүп: "Түшүндүм. Анда сиз көчөлөрдү кыдырың. Биз аймактагы кооптуу деген жайларды, бузулган дубалдарды, бактарактын түптөрүн кыдырабыз", деп жакасын түздөп, курундагы куралын кармап алып, сыртты көздөй жол баштады. "Көчөлөрдү кыдырдым. Мен да силер менен барам". "Жок, сиз үйгө жакын болушуңуз керек. Эгер кыз кайтса, бизге кабар бересиз", деп чечкиндүү сүйлөдү. Бир эле сөздү ар кандай тондо айтуу мүмкүн. Эгер азырда ишенимсиз же кекердүү үн чыгарганда оңбой калмак. Бирок бул чечкиндүү үндү укканда Эркин жоошуй түшүп, чындап эле ошондой болуу ыктымалы бар дегенге ынанып, артка басып, үйүн көздөй жүгүрдү. Дарбазадан кире бергенде үйдөн дабыш чыкканын угуп, "Секелек", деп буту-бутуна тийбей чуркап кирип, жубайын көрүп соолуй түштү. Анын бул жүзүн көргөн Гүлжан чочуганынан колундагы идишин жерге таштап жиберди. Же эне жүрөгү сезди белем, бул учурда кызынын жүрөгү согушун токтоткон эле. "Кызым", деп ачуу кыйкырып алып, эшикке карай жүгүрдү. Эркин жубайынын алдын турой кучагына бекем кысып, чачынан сылай берди. Анын кучагынан бошонууга аракеттенип, көкүрөгүнө ургулап: "Эмне кылдың? Кана, кызым, кана", деп кыйкырып жатты. "Тынчтан, Гүлжан, ал ойноп кетиптир, издеп жатышат, азыр таап келишет". "Кандайча? Эмнеге таап келишет? Сен эмнеге бул жерде турасың? Тап кызымды. Эркин, ал тирүүбү?", деп жолдошунун айласын кетирди. Эми эсине келгендей, "Чындап эле мен эмнеге бул жерде турам, кызымды издебей", деп артка карай бурулуп, дарбазадан чыгып, аймактагы бузук имараттар деген сөздү эстеп, алар канчө кай жерде жайгашкан деп туш келди чуркап кете берди. Азыр аны көргөн адам жинди деп ойлошу мүмкүн, бирок Эркинге алардын ою кызыктырмак эмес. "Өлбө, кызым, суранам, өлбө, эмне болсо да жаша", деп оозун кыбыратып баратат.
Мына алдында кызыл кыштан курулган, талкаланып калган же курулуп бүтпөй калганы белгисиз чоң имарат турат. Эмнегедир ал жайды милиция кызматкерлери курчап алган. Аларга жакындаган сайын жүрөк согуусу тездей берип, жок, эмнеге, дароо, жаман ойлойм, андай эмес деп өзүн өзү жооткотуп жүрүп, араң жетип келсе, кызыл шапкечен жаш жигиттер алдын туруп ичкери киргени коюшпайт. Үнүнүн баарынча кыйкырып кое бергенде, тааныш үндү угуп чыга келген лейтенант кое бергиле, деди жигиттерге. Эркин мырза, өзүңүздү колго алыңыз, жаш курагы төп келип жатат, деп баштаганда эле аны түртүп жиберип, мойну кыйшайып сук жаткан жансыз наристеге карай жүгүрдү. Үстүндө кийим деген жок, отура калып наристенин шалактап жаткан мойнун буруп, өңөлө караган Эркиндин жүзү кубарып, көзү тумандап баратты. Кудай бетин көргөзбөсүн. Ал өзүнүн эрте менен эле так секирип жүргөн секелек эле. Деп бакырганча жерге кызынын жанына чөгөлөй берди. Кызын кучактап ыйлап жатып, кийин эсине келгендей тып басылып, үстүндөгү майкасын чечип, кызына кийгизип, ордунан туруп, тизиле карап тургандарга кыдыракта карап, колуна кишен салынып бир кызматкердин колуна тушатылып турган. Өңү ак саргыл, чач жасалгасы жөнөкөй, өзүнө жарашыктуу жүрөкчөгө канжар урулган сүрөтү бар майка кийип алган жигитке көзү түштү. Оптулуп ага жакындай бергенде эки-үчөө ал жөн гана күбө, эч нерсе аныктала элек, дешип алдын туруп калышты. Аңгыча бир машине толгон укук коргоо кызматкерлери келип түшө башташты. Алар граждандык кийимчен эле, демек, ыкчам иликтөө бөлүмүнүн балдары. Алдыңкы орундуктан түшүп келген бою узун, өзү дагы салмактуу, сакал жаагына жайыла өскөн, кырынып тазаланса да билинип турган киши аларга жакын басып келип, Эркинди көрүп, ошолбу ал эмеспи дегенсип бир азга тиктеп калды. Бул тергөөчү экөө көп жолу бет келишкен, ар дайым дүйнөнү алаканына салып көрүп тургандай токтоо, укмуштай табит менен кийинип жүрчү Эркиндин азыркы көрүнүшү чындап эле таанылгыс эле. Манасов? Эркин жоордуна кызарган көздөрү менен карап койду. Окуя болгон жайды сүрөткө алышып, баарын тактап, ал аралыкта кармалган жалгыз адамды кишендеп алып кетишти. Жубайынан сурабай туруп эле кызын текшерүүдөн өткөрүүлөрүнө макулдугун берип, өзү да алар менен бирге кеткен. Анткени ал үчүн бул бир коркунуч болсо, алдыда андан өткөн коркунуч күтүп турат. Жубайынын жүзүн көрүүдөн өлүм жеңилирээктей. Өзүн тилдеп, ургулап баратат. Башканы коргойм деп кызын азапка таштап кеткени үчүн өзүн эч качан кечире албаса керек. Бир гана эңсегени күнөөлүүнү таап, өз колдору менен муунтуп өлтүрсө, көксөөсү суучудай. Үйгө барыңыз дегендерине көнбөй, алар менен бирге жүрө берип, түн бир убак болуп кетти. Баары бир аны эч кайсы бөлүмгө киргизишпейт да. Азыр ал жактоочу эмес, жабырлануучу эмеспи? Экспертизада, суракта анын катышуусуз жабык эшик артында өтөт. Коридордо калып тура бергендин пайда жок экенин билсе да жүрө берди. Жубайынын жүзүн көрүүдөн качып, ага эмне дейт? Гүлжан күчтүү аял затынан, бирок баласын жоготкон эне бар күчүн кайда жумшайт? Ушуларды ойлоп, бир ордунда турбай, аркы-терке басып ички майкечен жүргөн Эркинди жанатан карап отурган күзөтчү бөлүмүндө жашы 50-лөргө барып калган адам жайынан чыгып, анын жанына басып келип, колунан тартып, орундукка отургузду. Билем, бул дүйнөдө болуучу азаптардын эң оору бала жоготуу. Муну эч качан унута албайсың. Күндүзү оюңдан, түндөсү түшүңдөн кетпейт. Аргасыздыктан өкүрүп ыйлайсың, ааламга наалат айтасың, ичиң өрттөнөт, бирок жашоо улана берет. Таң атат, күн батат, жакындарың той кылат, жашаш үчүн иштейсиң. Отуру жумушуңда көйгөй жаралат. Ошентип отуруп, бул тартыңды жүрөгүңдүн түпкүрүнө катып, бара-бара ал менен бирге жашашка үйрөнөсүң. Жүрөгүңдөгү азап ичинде жеп баштаганда уучуп эле өлүп калгың келет. Ал кадамдан бир гана жакындарыңдын баары кармап калат. Алар үчүн жашооңо туура келет. Күндөрдүн бир күнүндө жашооңду жакшылыкка бурчу бир бурулуш болот. Ошондо сени өлүмдөн сактап, ушул күнгө жеткирген жакындарыңа алкыш айтасың.
Иним, уулум десем да болчудай. Азыр мени бир жинди кайдагы бурулушта айтып жатат дейсиң. Бирок жашоо ушундай. Ушул күнгө жеткүчү жакындарың болсо аярла. Сенин бул жүзүңдү көрүү алар үчүн канчалык оор экенин бил. Өзүңдүн кыйналганың жетер, башкаларды кыйнала. Үйүңө бар. Эгер аялың болсо, ага азыр сенден 1000 эсе оор. Анткени ал эне. Сен кызымды жоготтум деп сыздап жатсаң, ал өзүмдү жоготтум дейт. Кыйын учурда аны жалгыз калтырба. Жанымда бол, деп далысынан таптап туруп кетти. Эркин аны карап, сөздөрүнүн чындыгына ынана, алдыңкы эрден тиштеп, башын ийкей илең-салаң басып чыгып кетти. Ар ойдун кучагында болуп, үйүнө араң жетип келсе, дарбаза ачык, үйдүн жарыктары өчүрүлгөн, тирүүлүктүн дайыны билинбеген жымжырттык. Гүлжан, Гүлжан, деп ар бөлмөнүн каалгасын ачып карап таппаганда, мээси чымырап, оюна жамандыктан башка эч нерсе келбей койду. Жок, деп кыйкырган боюнча эшикти көздөй жүгүрүп бара жатып, жубайын сүзүп токтоду. Эмне болду? Кана? Деп көзүн алаңдатып сырттан кирип келе жаткан экен. Анын суроосуна жооп бербей эле кучактап, жүзүнөн чекесинен өпкүлөп кирди. Гүлжан, тирүүсүңбү? Гүлжаным менин, таштаба мени. Кайда жүрдүң? Антип коркутпа мени, деп жиндиче өпкүлөп сүйлөнүп жатты. Жубайы кудум өлүктөр дүйнөсүнөн тирилип келгендей. Кызымды издеп жүрдүм. Ал кайда? Деп кызынын бөлмөсүн карай умтулганда, эми эсине келгендей, Эркин аны бекем кучактап калды. Эркин, кое бер. Эркин, кызым кана? Жолдошунан эч жооп болбогондо үнүн титиреде жалбарып кирди. Суранам. Айтчы, ал тирүүдечи? Эркин, ал келеттечи? Гүлжан, мени кечир. Секелегимди коргой албаганым үчүн кечир, деди. Бул сөздөрдү айтуу ата үчүн кандай оордугун бир өзү жана бир Кудай билет. Жок, кызым, деп үзүл-кесил үн чыгарып өзүн жоготуп баратты Гүлжан. Жанында бир жардамга келчү тирүү жан болсочу, жаңы замандын 3 метрден курулган бийик коргондорунан коңшуларга да табыш угулбай калбадыбы? Антпесе, азыр үйүн курчап эл турмак. Эркин эмне кылаарын билбей алдастап калды. Мындайда жөнөкөй 103 номурун терүү да акылга келбей калат. Бөлмөлөрдү аңтарып дары-дармек салынчу аптечканы издеп жатты. Нашатыр спиртин табуу керек. Бар үмүтү ошондо. Уктоочу бөлмөдөгү жубайы жасанчу күзгүнүн алдындагы тартмайда экен. Ичинде деги эле көп нерсе бар. Ар бирин бирден окуп, ыргытып, акыры шише идиштен өзүнүн издегенин тапты. Мурдуна алып келип жыттатканда, өзүнө келип ойгонгон жубайы бир азга эмне болуп кеткенин түшүнбөй туруп, кийин кыйкыра баштады. Эркин кайра уктоочу бөлмөгө жүгүрдү. Эс алдырчу дары табыш керек. Кайра башынан окуп жатып, аны да тапты. Ал да шише идиште суюктук болуп чыкты. Бул жерде өтө кылдаттык керек экен. 100 грамм сууга 4 тамчы кошуп ичирүү керек. Андан көбү өмүргө коркунуч алып келиши мүмкүн, деп жазылыптыр. Колдору титиреп жатып, акыры баарын жазылгандай жасап, жубайын күч менен жаткырып оозуна куюп жиберди. 5 мүнөттөй тыбырчылаган жубайы кызым деген боюнча алык айтып, көзүн жумуп көөшүлө уйкуга кете берди. Бир аз өзүнө келе түшкөн Эркин телефонун издеп жүгүрдү. Эстей албайт кайда калтырганын. Качан акыркы жолу колуна кармады эле унаада отурганда. Жолго чыгып унаасын караса, ачык калган экен. Ачкычы да ортунда кадалуу боюнча турат. Ачык калган унаага жакындаганга даай албаган, жүрпөсүнө кантип колу жетти экен канкордун. Телефонун алып караса, деги эле көп чалуу болуптур. Азыр аларды караганга убакыт жок. Кимге чалышын билбей туруп, тергөөдө көп жылдан бери иштеген досунун номурун терди. Темир, менин кызым жок, деп ыйлап жиберди. Эркин, кайдасың? Ордуңда тур, азыр барам, биз табабыз, деди. Досу уйкудан ойгонгон адамдай эмес, бул чалууну күтүп отургандай.
Жок досум, таппайбыз. Ал жок, секелегим жок деп коюп салды. Өзү да түшүнбөйт эмне үчүн ага чалганын. Башкага чалса суроолор менен жадатып жибермек, а бул досу экөө бирин-бири жарым сөздөн түшүнүшөт. Ошон үчүн болсо керек. Эмне кылышын билбей, үйүн тегеренип ары-бери баса берди. Кайтар дүйнө деп коюшканы ушул эмеспи? Мен күндүзү куткарган камкорум үчүн жазадыр бул. Деп күнөөнү өзүнүн баскан жолдорунан издеп жатып, эми эч качан эч кимдин эркиндиги үчүн күрөшпөйм деп муштумун катуу түйүп кекенип жатты. Жарым саат өтүп өтпөй Темир досу да жубайы менен жетип келиптир. Кандай жакшы ушундай досуң болгону, айттырбай түшүнүп жубайын ала келгенин. Гүлжанга азыр жардам берчү аял керек. Досунун түрүн көргөн Темир эч нерсе сурабады. Болгону үстүндөгү күрмөсүн чечип үстүнө жаап, жубайын үйгө кир деп ымдап койду. Досум, билесиң, биздин секелегибизди сенден кем эмес жакшы көрчүмүн. Мага да уур, бирок азыр сени түшүнүп турам дебейм. Мен ушунчага барып турганда сенин ичиңден эмне болуп жатканын элестете да албайм. Бирок билгин, сен жалгыз эмессиң. Мен бар. Сен Гүлжан үчүн өзүңдү карма. Ал сага карап түзөлгүдөй болсун деп кайрат берип турду. Эркин анын колдоосунан чыңалып, чындап эле өзүн колго алып, окуянын болгонун баяндап берди досуна. Биз аны табабыз. Уктуңбу? Табабыз. Өз жазасын алат. Сен күнөөлүү эмессиң, болгону өз жумушуңду аткардың деп сооротуп жатты. Ал досунун туура эмес кадамдарга баруусунан чочулап. Темир, мен эми сенин жаныңа өтөм. Мен камкорлорду актап эмес, жазалап баштайм. Албетте Эркин, азыр туугандарга кабар берели. Келе, телефонуңду деп чечкиндүү сүйлөп, телефонун колунан алып, атам деп жазылып турган номурду терди. Анткени Эркиндин өзүнүн азыр мындай кылганга акыбалы жок эле. Жаман кабар бат-тарайт болуп, таң атканча алардын үйүнө адам толуп кеткен. Уйкудан ойгонгон Гүлжан бир өзүн жоготуп, бир кыйкырып ыйлап, тегеректегилердин жүрөгүн эзип жатты. Эркин таң атып атпай досу менен милиция бөлүмүнө келген. Али да экспертиза жүрө элек экен. Аларга кыйкырып бөлүмдүн чаңын сапырып жатты. Темир досу жанында болбогондо эмне болмок ким билет. Ал күч менен гана аны басып турат. Бети түктүү, тергөөчү да ушунда экен. Ал байкуштун да түнү менен уктабаганы билинип турат. Кечеги эле кырылган сакалы тикшейип өсүп. Ал муздак көз карашы бар, ишенимдүү кытмыр күлкүнүн ээси мындай абалга келип турса, башка бошураак адамды элестете албай, жалдырап тиктейт Эркинге. Эркин мырза, кайгыңызга ортокмун. Өзүңүздү колго алыңыз. Биз иштеп жатабыз. Албетте, жыйынтык чыгарабыз. Мен сизге сөз берем, деди жашы улуу болсо да сиз деп кайрылып. Ооба, Эркин да көр эмес. Булар да уйку бетин көрбөй, иштеп жаткандарын көрүп турат. Ошентсе да азыр алкыш айтчу абалда эмес. Балким сизге өчөшүп жүргөндөр бардыр. Белгилүү эмеспи? Сиз көптөргө жардам берип жүрөсүз. Ошону менен бирге эле көптөрдүн жолун кыя баскансыз. Акыркы убактарда сизге коркутуу, үркүтүү болду беле? Же катуу таарынган жүздөр? Эмне? Менин айымдан болду деген турасызбы? Деп ордунан тура калган досун басып. Эркин. Булар өздөрүнүн жумушун аткарып жатат. Тоскоол болбо, суроолоруна жооп бер, деди Темир. Кай жерде отурганын унутуп эстегендей, тынчтанып отуруп калып, кечээки болгон күндү баштан аяк айтып берди. Жубайыңыз чындап эле операцияга кириптирби? Деп суроолуу карады сакалчан. Сизди чакыртыргандар боюнча өзүнчө иликтөө болот. Билбейм, сураганга үлгүрбөдүм деген Эркин шыпты тиктеп ойлоно түштү. Чындап эле бизди атайын алаксытып өзүнүн арам оюн ишке ашырганбы? Андай болсо, көптөн бери биздин айланада жүргөн бирөө болуш керек. Ал оюнан
Эркин мырза деген тергөөчүнүн добушу алаксытып жиберди. Эмнени эстедиңиз? Эч нерсе, деди да туруп кетти. Экспертизанын жыйынтыгы чыкканда кабар беретирсиз, деди чыгып баратып. Албетте. Бүгүн кечке жыйынтык болот деген үмүттөбүз, деп кала берди тергөөчү. Анын артынан Темир да чыгып баратып, кайра артка кайтып тергөөчүгө кайрылып, күнөө көргөндан биринчи жетесиздер, деп үмүттөнөм. Антпесе, деди да сөзүн аягына чыгарбай досунун артынан жөнөдү. Калемдин арт жагын тиштеп ойлоп отуруп калган тергөөчү сержантты чакырып кечээги күбөнү алып келүүсүн буйруду. Ысымың ким? Алмаз. Алмаз, сен эмне үчүн ал жайга көп барасың? Көп барбайм. Кечээ гана жалгыздагым келип басып баргам. Бирөө жарымды көргөн чыгарсың? Жок, мен жаңы эле жеткен болчумун ал жерге. Сиздердин кызматкерлер келген учурда. Ал жаш жигит менен сүйлөшүп болуп, эч нерсе өзгөрбөгөнүн байкады түнү менен. Кечиндеги жообу менен азыркы жооптору бирдей. Суроолорду өзгөртүп, ар кыл берип көрсө да, же чындап эле ошондой, же аябай кылдаттык менен даярданган. Мен бара берсем болобу? Деди жигит. Жок, болбойт. Баары бир сени азырынча кое берип жибере албайбыз, деп сержантка кайра артка алып барып коюусун буйруп, өзү чыгып кетти. Кызды үйдөн мүшөккө салып чыкпаса эле, көргөн билген бирөө сөзсүз табылат деп көчөдөгүлөрдөн сурамакка. Бул учурда Эркин 1-май ички иштер бөлүм башкармалыгында жүргөн. Кечээги иш боюнча сүрүштүрүп, кичине кыздын ата-энеси менен жолукту. Алардын абалы да өзүнүкүнөн кем калышпайт. Ал кыз бир аз чоң болгонгобу, мындан алдында өз алдынча велосипед тээп, ошол аймакта ойночу экен курбулары менен. Каргашалуу күнү да кадимкидей эле үйдөн чыгып кайтып келбей калыптыр. Кызыгы, жанындагы курбулары да эч нерсе көрбөгөн. Тергөөчү менен сүйлөшүп, эмне кешектүү деп кечээги өзүнүн кардарын тапканын сурады. Көрсө, бул окуя кечээги Аяз атадай болгон адамдын мурунку жасаган кылмышына 90,9% окшоштугу бар экен. Кызды биринчи өлтүрүп, кийин кордогон, бирок зортуктоо болбоптур. Сенин жардамың менен суудан курук чыгып кетти. Канча ирет аракет кылсам да маселени түшүнүп, жардамга келбей койдуң. Сенин чеберчилигиңден шегим жок эле. Ошондуктан талашып отурбай коюп жиберишке туура келди. Мурдагысында из калтырып алганына катуу өкүнгөн болуш керек. Бул жолу эч кандай из да, күбө да жок. Бир гана өзүн сөздөн тутпасак, башка айла жок эле. Арага сен аралаштың, сөз да чыгара албай калдык. Ушундай, Эркин, эми күн-түн кыдырып жатабыз, көргөн бирөө чыгабы деп. Кандайча, шаар ичинде күп күндүзү бир жан көрбөгөн болсун. Маселе ушунда. Эч ким көрбөптүр. Азыр көрсө да көңүл бурушпайт, бурушса да ооз ачып айта алышпайт. Баары өзүн ойлоп, өзүнөн коркуп калбадыбы? Столду бир муштап алып, башын ийкеп туруп кетти коштошпостон. Анын көз карашындагы муздактыкты, жанкечтиликти көрүп чочулаган тергөөчү Темир да туруп баратканда колунан кармап, "Досуңду этиятта", деди. Ал билем дегендей баш ийкей досунун артынан жүгүрдү. Темирди айда деп даректи айтып өзү үндөбөй баратты. Эмнелерди ойлонуштуруп жатканы белгисиз. Ал Арча базарынын аркасында жайгашкан жер тамдардын бирине келип токтошуп, Эркин дарбазаны тыкылдатпай туруп үстүнөн ашып түштү. Гил тийген агалабай жаткан экен. Уйдун алдында ал да токтото албады. Ит болсо да азыр алдында турган адамга асылуунун кереги жок экенин түшүндү окшойт. Ордунан кыймылдап да койгон жок. Каалганы катуу тартып, илгич билгичи менен жулуп алып, ичкери кирип барса, эч ким жок экен. Бөлмөлөрдү кыдырып жатып, бир бурчтан кыз балдар керектөөчү буюмдарды таап чыкты. Чачка такчы абадок, бантик, куур, жада калса ич кийим да бар. Арасынан кызына өзү белек кылып берген жүрөкчө чынжырчаны да көрүп калды. Кандайча? Болушу мүмкүн эмес, ал башкаларга окшобогон өзгөчө чынжырчы эле.
Жүрөкчө ачылганда музыка ойноп, жылтырак мончок шыгырап баштайт. Колуна бекем уштап туруп, кайра ордуна коюп чыгып кетти. Унаада күтүп отурган досу кирип баратып, килтейген итти көрүп, кайра артка кайткан эле. «Тынчпы?» деди. «Бактысы бар экен, үйдөн таппадым. Азыр алдымдан чыкса өзүмдү кармап тура алмак эмесмин». «Эркин, сен мени коркутуп жатасың. Коркпо досум, акылым жайында», деп далага таптап тынчтандырып койду. Шаарда болгон жумуштарын бүтүргөн соң кайра эле баштапкы милиция бөлүмүнө келишти. Сакалжан ордунда жок экен. Жигиттер менен сүйлөшүп, жер төлөөдө темир тор артында отурган күбөнү көрүүгө түшүп барды. Жанына жакындаган сайын каны дүүлүгүп, мээсине тээп чыкты. Кудум болгон окуяны көзү менен көрүп тургансып. Тиги жигит ордунан туруп, кайгыңызга тең ортокмун. Мен абалыма даттанбайм. Бул убактылуу, бирок чыныгы күнөөкөрдү батыраак таап, көксөөңүздү суутасыз деген үмүттөмүн, деди. Эркин ал жигиттин көзүнө эмес, кийимине карап тура берди. Майкадагы канжар урулган жүрөктү тирилтип, элестетип жаткан. Кызынын жүрөгү канап, жерде тыбырчылап жатканын ойлоп, башын силкип алып, «Мен дагы, жигит, мен дагы», деди да бурулуп чыгып кетти. Түктүү тергөөчү келип, Эркиндин жер төлөөгө түшкөнүн угуп, жигиттерин тилдеп, өзү жүгүрүп келе жаткан эле. Алдынан чыккан Эркиндин түйүлгөн катуу муштумун көрүп, үндөбөстөн чочулаган көздөрүн анын артына буруп, темир тор артында отурган Алмазга карады. Ал тирүү эле кадимкидей ары-бери басып жүрүптүр. Деми басаңдап, жүрөгү жайына түштү. Азыр эле бул жигит күбө гана эмес, шектүү болуу ыктымалдуулугу бар экенин билип келе жаткан. «Эркин мырза, экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Жүрүңүз», деп шаша алып чыгып кетти ал жайдан. Кабинетке жетишкенде гана терең дем ала кагаздарын столго жайып, «Өзүңүздү колго алыңыз. Кызга зордуктоо болгон катуу кыйноо азабына чыдабай, жүрөгү жарылып кетип, жан берген. Өлүм күндүзгү саат 13:30 чамасында болгон. Ага чейин 2 саат толук кыйноо көргөн», деп сөзүн аяктады. Жок деп оозун кыбыратып жаткан Эркинге буурашып, кандай жардам берерин билбей, Темир экөө эки жерде катып турушту. «Мен саат 12ден баштап издей баштагам, ал жайга жарым саат кечигип жетипмин», деп башын көтөрө албай жаткансып, мойнун шылкылдатып ордунан туруп жөнөгөндө, эмне болуп кетер экен деген экөө столду тегеренип алдын торой басышты. Темирдин мойнуна башын жүлөп, «Досум, мени кызыма жеткир, үйгө алып кетели», деди. Темир досун жүлөп алып чыгып кеткенин карап, оозун колуң менен шыпыра кармаган тергөөчү шыпка карап оор үшкүрүп Кудайга жалынып алды. «О жаратканым, бала азабын тарттыра көрбө». «Сержант», деп кыйкырып, калга артында турган жаш жигитти өзүнө чакырып, «Шектүүнү алып кел», деди. Үн сөзсүз баш ийген сержант тез аранын ичинде колу кишенделген Алмазды жетип келди. «Биз эми мышык чычкан ойнобойбуз. Укуктарыңды угузуп коеюн. Жактоочуң бар болсо чакырт, болбосо биз камсыз кылабыз». Алмаздын каректери чоңое түшкөнүн көрүп, мыйыгынан күлүп алды тергөөчү. Бул бети түктүү көз карашы жүрөктүн үшүн алчудай түз караган көлөмдүү адамдын жылмаюусу мынчалык жагымдуу болорун эч ким ойлобосо керек. 2 күн өтүп кепинге оролгон Наристени акыркы сапарга узатып жатышкан. Боз үй алдында турган Эркинден көзүн албай карап турган Темир анын көзүнөн бир тамчы да жаш чыкканын көрө албай, бул жакшылыкка эмес, деп кыжаалат болуп жатты. Гүлжандын жанына адам тургус чыңырганын угуш жеңилирээк эле, Эркиндин үндөбөгөнүн карап тургандан көрө. Ал көзүнө келген жашты ичине жутуп жатпайбы? Туздуу көз жаш жүрөгүнө жеткенче суусу кооруп, тузу гана калат. Жүрөктө бул азаптын көлөмүндөй тузду көтөрүп жүрүш жеңил эмес. Анын оордугуна чыдабай калганда тегерегиндегилерге чачат. Кимге канча өлчөмдө урунат белгисиз. Буларды ойлоп кече эле досун соорута албай жатса, бүгүн аны жашытуу үчүн сөз даярдап жанына бараткан.
аңгыча дарбазадан кирип келе жаткан сакалчан тергөөчүгө көз уруна түштү. Багытын өзгөртүп, шамдагай басып анын алдын турой, "Эмне жаңылык менен келдиңиз?" деди. Темир мырза, жөн эле батага келдим. Уруксаатпы? Кечиресиз, орунсуз суроо берип алдым окшойт. Албетте, деп ыңгайсыздана жандап басып Эркиндин жанына келишти. Сабыр кыл, деп далыга таптап, кулагына жакын келип шыбырап, "Биз күнөөкөрдү таптык", деди. Эркиндин жүзүндө эч кандай өзгөрүү болгон жок. Кудумал баарын мурдатан биле тургандай. Сакалчан андан башкача кыймыл-аракетти күткөн жок дегенде, ал кайда? Аны көргүм келет деген сөздөрдү угам деп ойлосо керек. Шыпсыны сууй четке жылып туруп калды. Бул учурда Эркиндин ичинде жүрүп жаткан бурганактын эч кимдин кабары жок эле. Ал кандай кылса кызынын өчүн татыктуу алган болоорун ойлонуштуруп жаткан. Жубайынын алдында өзүн күнөөлүү сезип, эл таркаганда ал экөө жалгыз калган күндөн коркуп турган. Гүлжан чогучуп, мүңкүрөп кетпей, өзүн колго ала билеби, мени кечире алабы деген ойлор мээсин жеп. Ал азыр тегерегиндегилерге көңүл да бура албайт эле. Алардын сөздөрү кулагына кирбей, өзүнүн ички караңгы дүйнөсүнө сүңгүп кирип бара жаткан. Бирок ал адашкан экен. Гүлжан ал ойлогондон такыр башка жолду тутту. Элдер таркап, үйдө сороюп экөө калганда жолдошунун үрүсүнө башын жүлөп, "Эркин, биз кызыбызды ар мүнөт сайын эстейбиз. Биз эстегенде анын руху ушул арада жүргөн болот. Ошондуктан биз бирге болуп, ал каалагандай жайдары болууга аракет кылышыбыз керек. Билесиңби, сен же мен ачууланып калганыбызда колдорун ачып жумуп, буттарын учкаштырып, каштарын кыймылдатып калчу. Бул анын корккондогусу эле. Ал адамдардын ачууланышынан катуу коркчу. Ошон үчүн эч качан жок деп айта албай турган. Адамдарды кубандырганды жакшы көрчү. Биз кызыбыз үчүн күчтүү болушубуз керек. Ачууланып, анын рухун коркутуп качырып албайлы", деди. Гүлжан кечирсе эле жеңилдей түшөм деп ойлогон Эркин бул жерде да адашыптыр. Көрсө, жубайын гана эмес, өзүн дагы жакшы билбейт экен. Ал тескерисинче кекенип жүрөгүндөгү тузду оорлотуп жатты. Ооба, кызы адамдардын ачууланышынан корко турган. Байкуш аны кордоп жаткан канкордун желмугузга айланып баратканын көргөндө кантты экен. Жардам сурап ата келип кыйкырган чыгаар. Бул учурда өзүнүн кайдагы бир канкорду жазадан куткарып, оңой жеңишке жеткендигине маашырланып турганын эстегенде, мындан ары оюн уланта албай башы чымырап кетти. "Мен баарын жазалайм. Ооба, баарын", деп жатты ичиндеги жалындуу үн. Бардык териштирүүлөргө катыштырбай, четте кармап жаткан жубайын сот отурумуна аргасыз алып келген. Айыптоочу менен жактоочу талашып тартышып отуруп, акыры сөз жабырлануучу тарапка берилгенде ордунан туруп сүйлөп жаткан Гүлжан: "Мен темир тор артында отурган адамдын күнөөлүү экенине толук ишенем. Ал татыктуу жазасын алуусун каалайм" дегенче эле өпкөлөп ыйлап жиберди. Токтоно албай жатып, деми кайта баштаганда тез жардам чакыртып, ооруканага алып кетишкен. Ошентип сот отуруму жабырлануучу тарап жок аяктап, шектүүнү күнөөлүү деп таап, 20 жылга Эркинден ажыратуу менен аяктады. Жубайынын мындай абалы Эркиндин оюн бекемдеп гана жатты. Гүлжан жакшы болуп өзүнө келгенде дароо жумушка чыгып кеткен, алаксыбаса болчу да эмес. Эркин да алдыда кадам коюп тергөөчүлүк кесипке өтүп алган. Көздөгөнүн аткарып, бардык кылмышкерлердин жазасын берүү үчүн. Бир күнү кол телефонуна узун болгон кат келиптир. Эң кызыгы, бул кызынын өлүмүнө күнөөкөр деп табылып абакта жаткан кылмышкерден экен. Катты ачып, башында Бадыр айта жазылган анын атын окуганда эле тамагы буулуп, ызадан көзүнө толгон жалын андан аркы тамкаларды көргөзбөй жаап калды. Ызырына телефонду бекем кысып бырчалап таштагысы келип, кайра күч топтоп, акырына чейин окуп көрүүнү чечип, экранга тиктеп калды. "Саламатсызбы, Эркин мырза? Мен Алмаз, дүйнөдөгү эң жаман көргөн адамыңыз. Бирок сиз канча пайыз ишене аласыз ал оюңузга? Сизди ата катары түшүнүп турсам да, өз кесибинин чебери катары түшүнө албай турам. Сиз мени да тааныбашыңыз мүмкүн, бирок мен сизди таанычумун. Мен андай жолго бармак эмесмин. Болгондо да
Сизде эл кызматындагы адамга зыян келтире албайт элем. Туура, күбө айткандай, мен ал күнү сиздердин көчөдөн өткөм, бирок мен мындан алдын деле өтчүмүн, а эмнеге өтпөшүм керек эле? Ооба, кызыңыз көчөдө достору менен самокат тепкенин да билчүмүн. Алардын ичинде эң күчтүүсү болчу. Бул кызыгууну болгону менин да самокат тепкенди жакшы көрүүм менен түшүндүрсө болот. Мен актыгымды далилдей албадым, бирок мен күнөөлүү эмесмин. Болгону керексиз учурда керексиз жайда болуп калдым, деп жазылыптыр. Кантип аягына чыгарып окуганын өзү да билбейт. Акырына жеткенде чыдабай колундагы телефонду жерге чаап салып басып кетти. Бирок муну менен эле токтобой, жаңы алмаштырган телефонго да каттар келип түшүп жатты абактан. Бул учурда Эркин өзү коргогон кылмышкердин артынан акмалап жүрүп, бардык баскан жолдорун кимдер менен сүйлөшөөрүн, кайда барарын да билип алган. Анын эң көп каттаган жайы оорукана экен. Болгондо дагы эркектердин намысына тийчү илдет менен күрөшүп дарыланчу болду. Азыр анын бакты көздөй жөнөгөнүн көрүп артынан эмес, алдынан бетме-бет чыкты. Бүгүн жолуң болбойт. Кайта бер. Аяз атадай болгон неме Эркинди көрүп, каткыра күлүп, эч камырабай. Эми мамлекет өнүгөт болуш керек. Сендейлер иштеп баштаса. Башталышы жаман эмес. Жасалып бүткөн кылмышты изилдегенден эмне пайда? Андан көрө алдын алайын дегенсиң го, бирок сен баарына жетишип үлгүрөр бекенсиң, деди. Сага жетишсем болду. Ооба, ушул жол менен өзүңдү алдап, кызыңдын алдына кетирген катаңды жабайын деп жатсаң керек. Белгилүү, ага жетишпей калбадың беле? Ал менин көйгөйүм. Сен өз көйгөйүңдү чеч. Азыр барып, акыркы жасаган кылмышыңды толугу менен мойнуңа аласың. Болбосо, жок, ошондой кылганың жакшы. Каршысындагы киши алдыңкы эгин бир аз түшүрүп, жүзүн жерге буруп, ойлонуп туруп, көзүнүн төбөсү менен Эркинге карап, балакай, сен качандыр мага керек элең, тийишчү эмесмин, азыр сенин жардамыңа муктаж эмесмин, катууга багылып коюшум мүмкүн, сенде эч кандай далил жок мага каршы. Жакшысы үйүңө барып жалгыз калган жакын адамыңды корго, болбосо, деди да жүзүн алдыга буруп, сөзүн аягына чыгарбай басып кетти. Тегерегиндегилер эмне себептен дарыгерге каттап жүргөнүңдү билишсе, эмне дешер экен?